Arabiyanın bağlılığı da o bir eme var. Asır alamdaşuu ketip atar. Mına söz çıkarılmasın harbi. Alamdaşууга, globalizatsияга. Biz emне менен жооп бере алабыз? Alamdaşууга, адамдашуу менен жооп беребиз. Берели. Адамдашуу дегениңиз эмне деп суроо берди, мен айттым. Внимание. Адамдын ички потенциалын ачайын. Ички потенциалы эмне дегениге мен жооп берип атам. Бул жерде бар. Ал кайсы дегенде билими, иманы, маданияты, адамгерчилиги, креативность, чыгармачылыгын ачайын. Анпесе искусственный интеллект чыкты. Билип атасыңар. Азыр эмне гана заказды бербесең, сен айткан темада диссертацияны жазып берет, ишти жасап берет, тамакты жасап берет, жана башка бардык ишти жасап берип атат. Мындай болсо, биз эгерде ошол IT технология менен азыр жакшы айтат, тең өнүгүп туруп адамдын потенциалын, мээсини, интеллектини, рухуну, жан дүйнөсүн өстүрбөсөк эгер, азырча IT технология саналып бизге кызмат кылып атат. Не дай бог, Айзек Азимов деген айтынын алгачкы авторлорунун бири. Ошолор айтмакчы, учуру келин, биз сценарийге кызмат кылып калбайбы, биз искусственный интеллектке кызмат кылып калбайбы деген кооптонууду айтып туруп, мен айтам, кегиле, аны да өнүктүрөбү эле, параллельно жанагы инсандык глобализацияга, аламдашууга, адамдашуу менен жооп берели деген сөзүм менен мен сиздерге кайгылып атам. Ушуну балдарыңыздарга айтып барыңыздар, урматтуулар. Анан ал үчүн эмне керек дегенде, ал үчүн эң башкысы үй бүлөдө энелер, мына отурасыңар. 85% баланын акыл эс, иман, инсабы энеден өтөт экен. Кадыр Кошалиевич, калган эле бир 20% эле алдым мен. 85%. Энелер ушунчалык улуу зат экенсиздер. Эне бул медреселептир, эне бул мектептептир, эне бул университеттептир. Ошондой улуу атка ылайык болгонуңар үчүн бир энелер өзүңүздөрдө кол чапыңыздар. Понимаете? Эне ошол атына заты жараша болуш керек экен да, анан көчө чаңтар болуш. Кафеден кафе, ресторанга ресторан, туулган күн, майрам, болуп, дискотека менен оор болуп, бир китеп окуп алган энелер бар экен Африкада, өмүрүдө бир китеп, адабий китеп айтып, окубайсыңбы, мен адабий китеп алсам жүрөгүм сыгылып кетет дейт экен. TikTok менен таң атат, кечке өзүнүн сүрөткө алат, түнү менен ошонусун кайтадан көрүп чыгат. Бул каяка барат? Ошол үчүн мен бираз заострять этип, бираз драматизировать этип айтып жатканымын, эмоция менен айтып жатканым, баягы ойготойн келели дегенде, эне демек андай болсо, эмне кылыш керек дегенде, энелерди окутушубуз керек экен, энелерди окутушубуз керек экен. Ондай десе кыздар отурасыңар, энелер окусун эмес, болочок энелер окутуш керек. Силер азыр окусаңар, Кудай кааласа андан кийин жакшы урпактар төрөлөт экен. Урматтуулар, ошол үчүн эмне кылыш керек дегенде, бир сиздерге азыр мен айтайын, ошол үчүн биз бир нече жаңылыкты киргиздик. Биринчиси эне мектеби, экинчиси үй бүлөлүк китепкана, төртүнчүсү маданияттуу үй бүлөнүн белгиси, бешинчиси бул таза жакшы. Айтайынбы, бул кайсы дегенде, тойлорубузду өзгөртөлү. Муну да Сайраш Уктеле өткөндө жыйында айтканымда. Тойлорубузду өзгөртөлү. Тойлорду жупуну кылалы, дастаконду өтө калың кылбайлы, ысырапкерчилик кылбайлы, урматтуулар. Анчалыктын кереги жок. Анын ордуна той болсун, Кудай тойго жеткирсин. Жөнөкөй кылалы да анын ордуна баарбашалы. Ал баруучуларда кыйкыра берип, музыканы экспоя берип, башка болуп, картошка таштабадым. Сен дагы алып барып. Ошол эркетилесиңер, агар алып баруучулар сен чоңушунда. Эми өзгөртөлү дегенде кандай? Кыздын себине, внимание, келиңиз жаңылык киргизели, кыз себине 40 китеп китеп берет. Ал китепте эмнелер болсун дегенде, мына Семете, Сейти, макул Кур'ан-ы Карим, хадистер, Имам Бухари, Жусуп Баласагын, Исак Маманович Акунбаев, Исхак Раззаков, Нуржигит Кадырбеков, Мамбет Асан сыяктуу улуу инсандарыбыздын китептерини, Залкар ой мурастары, ой гүлдөрү
жана башка ата-энелер сиздер үчүн китептерден 40тасını той күнү кыздар карагыла, айтып койгула келиңерге. Өзүңөр азыр баштагыла, китеп жогулуп түштү. Мына Гүлсаралар, Алиналар 5000 сомдук жакшы сандыкты алып жасап туруп 40та китепти эме кылып вечер күнү апарып тапшырса сонун болот. Муну Чынара Саттарова деген зам губернатор агай шу демилгениңизди мен колдо берейин деп салкын төрдө күйөөсү менен кызын узап деди, 40та китепти апарып тапшырды. Мына ошондой биз кыз себине 40 китеп берсек, жаш жубайлар 1 жыл бою ол китептерди окуп чыкса, Кудай кааласа Кыргыздан мындай эркиндер түрөбөт. Колдоп турса, жигиттер менен ушундай жыйындарды бат өткөзүп, системдүү түрдө 2-3 айда бир өткөзүп турса, общественное сознание дейт. Ал сезимге сиңсе, биз дагы жана Гүлсара айткандай, немецтердей, француздардай, түрктөрдөй болбосок дагы алардан калышпай турган даражада интеллектибиз өзгөрөт. Биздин балдар дагы жаңы техниканы, компьютерди, интернетти өздөрү ойлоп таба турган даражага жетет. Бар болгону ага жанагы кыз себине 40 китеп, үй бүлөлүк китепкана, семейное чтение, үй бүлө менен окуу, анан акыл эсти өстүрүүчү иш-чараларды үй бүлөдө өткөрүп туралы деймин дагы. Анан мен айтам, шу ырым кылып бүгүндөн баштап ар бир кыз бала турмушка чыга турган болсо, Кудай кааласа Гапырагай айтты деп туруп, себиме кошом деп магазинден, дүкөндөн, супермаркеттен жалаң модный кийимди албастан энциклопедия, словарь, справочник, монографияларды алып, жана мен атын атаган китептерди алып, азыр мына жерде китептердин көргөзмөсү турат. Алып туруп, үй бүлөлүк китепкана түзөлү. Биз мындай нерсени жарыяладык. Кайсы жөнөкөй кыргыз үй бүлөсүндө 300дөн аз китеп болсо, рухий жакын үй бүлө деп. Барып эсептегилечи 3 китеп барбы жок? Эмселерде бар да, африкалыктарда 3 китеп дагы жок экен да. Вообще китеп окуу дегенди кол чабар эле, балапсыз. Африкалыктарды таамаганда кол чабат сразу. Бектен. Сиз Америкада жүрүп унутуп калгансыз. Тез эле тааныйбыз өзүңүздүчү. Вот эми барып туруп бүгүн айтасыңар. Эсептегиле. 3 китеп, 10 китеп, 20 эталонала. Жөнөкөй үй бүлө болсо эгер, Ош базарга чыкчу 300 китеп, айылда отурган зиялилер болсо, интеллигент дегеним 500дөн аз эмес китеп болсо, сонда гана анан кыргыз улуту өнүгөт экен. Бул жигиттин жакшы сөзү бар. Баягы китеп той, китеп биздин эме экспериментте жанагыдай үй бүлөнү окурман үй бүлөгө айлантыралы деп үй бүлөлүк китепкананы ача баштадык. Азыр мына ушул менен мен сөзүмдү жыйынтыктап атамын. Урматтуулар, акырында кыргыздын ыйык жери бири жай намаз болсо, бири дастаркан. Эми мен айтам, келиңиздер, үй бүлөлүк китепканаңыздар ыйык жер болсун. Айылдагы китепкана ыйык жер болсун. Тез шого каттаңыздар. Себеби унимали. Китеп окуган ата-эненин баласы ана азыр окуганыңыз өзүңүз үчүн эмес. Кыздар азыр силердин окуганыңар эртеңки буун поколения үчүн. Анан кыздар жакшы китепти азыртан окуп, начитанный болуп барсаңар, кайын журтуңарда силерди сыйлайт экен. Менин кызым, келиним билимдүү, илимдүү, сен надо быть осторожный деп. Анан окубасаңар, кургазоңуңар жок болсо, таам караса жетишпесе, улутуп кой, келин экен. Африкада. Ошол үчүн китеп окуш бул имидж. Мына ушуга мен чакырам. Азыр мына ушуну мен сөзүмдү жыйынтыктайм, урматтуулар. Ошол үчүн мен дастархан шетини университетке айлантырайын демекчимин. Жакты ушул идеясы келген. Адамдар ушундай эле жооп берели. Экинчи бири кайсы дастархан четиндеги университет 3-сине 40 китептерди берип, билим менен тарбияны бирдей куштун канатыдай алып кетели деген чакырыкты мен сиздерге айттым. Ушуну менен сөзүмдү жыйынтыктайм. Коюлушу пургазоңуздарды өстүрүңүздөр бурда керек. Анан улуу инсандарды үйрөнүңүздөр. Бана Ысқақ Разақов жетекчиге жеке талап дегенди эң чоң тарбиянын булагы бул адамдын өзүн өзү тарбиялаш. Өзүн өзү тарбиялашка үйрөнүшүңүз керек. Мына бул жерде 3 жаштан 99 жашка чейин өзүн өзү тарбиялашты бердим. Кадыр Кошалиев. Караңыз, 3 жаштан
9 yaşka чейин анын ичинде карап келин болушка, өзүн өзү тарбиялаш, күйөө бала болушка, кайынем болушка, кайната болушка, эл аксакалы болушка өзүн өзү тарбиялаш, көздү тарбиялаш, акылды тарбиялаш, пейилди тарбиялаш, мүнөздү тарбиялаш, тилди тарбиялаш, кыздар бишелерге керек. Тилди тарбиялаш, нафсты тарбиялаш, мүнөз пейилни тарбиялаш. И так 99 жашка чейин ар бир жаштын эмнеге өзүн өзү тарбиялаш керек экенин берип туруп, 99 жашка барганда мин деп урпактарды даярдашка өзүн өзү тарбиялашты бул жерге берип койдум. Мына ушул мындай кылып туруп биз өзүбүз үй бүлөдө китепти чогултуп окуй баштасак, Кудай кааласа кыргыз менталитети өзгөрөт. Кыргыз жан дүйнөсү өзгөрөт. Эне мектеби өзүн өзү тарбиялоо бул кандай иш чара дегенде, бул кыргыз генофондун өзгөртө турган. Анткени азыр эле энелер аталарыбыз окуса, анын балдары акыл эстүү болот. Кийин анын балдары акыл эстүү болот. Ошентип отуруп кыргыз генофонду тазаланып, арууланып, күчтүү даражага, эл аралык даражага жетебиз. Ушуну менен сөзүмдү жыйынтыктайм. Мени чыдап укканыңыздарга рахмат. Канча суроолор болсо жооп беремин. Анан азыр эң жакшы пикир мана 5 мүнөт 7 мүнөт туура түшүнүңүз керек. Кыргыздын жакшы сапаттарын айтып атасыз. Айкөлдү, меймандостук, меймандостук, кеңпейилди, дарданбайды, бейкапатырлык, айтат го, бир гана кыргыздар бар экен, Шарыккан суудун боюнда жамбашта жасаган сонунда депчи. Мыналар баардыгы кыргыздын жакшы сапаттары. Эми кемчилигин айтышка тилим барбайт, бирок сурап калдыңыз, кемчилик деп деле айтпайм. Ушул бир аз мүчүлүштүктөгү тагын шуну түзөтөлүп, жалпылуу ысырапкерчилик, башкаларды тез туурап кетиш, илим билимге анчалык маани бербей келгендигибиз, анан өзүбүздөн чыккан чыныгы инсандарыбызды баалоого аз көңүл бургандыгыбыз. Ошо бири-бирин колдоо. Эми албетте муну талаштуу да болушу мүмкүн. Мен мындай көз карашта айтып атамын. Кайталап айтам, интернетке шундай кетип каласың, апаргай шундай сындады деп, мүчүлүштүк анча-мынча шуну түзөтсөк, мындан да жакшы болобуз. Азыр ошол багытта ишти баштадык. Мисалга айтайын. Мына Гёте мындай деген, Пушкин мындай деген, Рокфеллер мындай деген, Морген мындай деген, Илон Маск мындай, неге Жусуп Баласагын мындай деген деп айтпайбыз? Үчүн Айтматовдун сөздөрүнү, Исакунович Акунбаевдин сөздөрүнү биз баардык жокко илип таштабайбыз. Макул Илон Масктай болбосо дагы Аскар Салимбеков бар. Өзүбүздө мына Кунакул шундай сонун балдар, кыздарыбыз, жигиттерибиз, акылмандарыбыз бар. Ошолордун сөздөрүнү, анан өзүбүздүн акындар, жазуучулардын сөздөрүнү цитата кылып, Исхак Разаковдун кандай ойлору бар, Жусуп Абдрахмановдун кандай ойлору бар. Ошолорду башкача айтканда өсөр эл өзүн сыйлайт. Чет өлкөдөн цитата келтирсек, бул мындай деген деп айтсак, өзүбүздү ваа деп ушунан бир аз кайтып, алар менен бирге өзүбүздүкүн кошуп айтууга мен чакырып кетем. Рахмат.